Саламатсыңарбы балдар? Азыр биз 2 орундуу санга бөлүүнү үйрөнөбүз. Бизге 704 санын 16га бөлүү амалы берилди. Бөлүү амалын аткарууда балдар мамыча түрүндө моминтип жазып алабыз. Эми балдар, мамыча түрүндө бөлүүдө башка амалдарга караганда айырмасы жогорку разряддан баштап бөлүнөт. Биз демейде төмөнкү разряддан кошуп, кемитип, көбөйткөнбүз, ал эми бөлүүдө болсо жогорку разряддан баштайбыз. Анда балдар 7 санын 16га бөлүнбөйт, ошондуктан 0дөн кайрып 70 санын алабыз. Демек 70 санын 16га бөлүнөт. Биз кайрыган саныбыз балдар бөлүүчүдөн тең же чоң болушу керек да. Андан кийин дагы бир нерсени билип алгыла балдар. Биз 0 жерде кайрыган сандан ошол кайсы разряд болсо, ошол разрядка карап биз канча орундуу тиинди аларыбызды билип алсак болот. Мисалы биз азыр 0,1 ондук болгондуктан ондуктар 2 орундуу сан болот, Демек биздин тииндибиз 2 орундуу сан келип чыгат экен деп алдынан билип алсак болот экен. Эми балдар бөлүүнү баштадык. Биз бул жерге тииндиге бир санды берип 16га көбөйтүшүбүз керек. Ошол көбөйткөн саныбыз мынол кайрыган саныбызга жакын же тең сан келип чыгыш керек. Анда балдар ойлонобуз. Мен бул жерге 5ти берип болжол менен көбөйтүп көрсөм, 5 жерде 6 30, 30дун 0-үнү жазып, 3-үнү көңүлгө коюп, 5 жерде бир 5, 3тү кошсок 8 болуп ашып кетет экен. Ошондуктан балдар 4тү берип көбөйтүп көрөм. 4 жерде 6 24. 24-түн 4-өнү кайрыган сан тушуга жазабыз. 4-өнү жазып, 2-ни көңүлгө коюп алабыз. Унутуп калбаш үчүн. Эми 4тү 1ге көбөйтөбүз. 4 жерде 1 4, биздин көңүлдө 200 бар кошобуз, 6 болот. Демек 6-ны 7-нин тушуга жазабыз дагы, экөөсүн кемитебиз. Айырманы табабыз балдар. 0дөн 4тү кемите албайбыз, ошондуктан кадимкидей алдыңкы разряддан каршы сурайбыз. Ошондо бул 0,10 болуп калат дагы. Ал эми 7биз 6 калып калат. Себеби бирини 1 ондук кылып буга каршыга бергенбиз. Эми кемитүүнү баштадык. 10дон 6-ны кемитебиз. 4тү кемитебиз. 6. Бул жерде 6 калган. 6дан 6-ны кемитебиз. 0. Биздин айырмабыз 6 чыкты. Эми кийинки разрядты 6-нын артына түшүрөбүз. Башкача айтканда тушуна. Ошентип бардык разряд түгөнгөнгө чейин түшүрүп бөлүп бүтүшүбүз керек. Анда биз акыркы разрядыбыз 4 экен, 4тү түшүрсөк 64 сан пайда болду. Эми биз бул жерге дагы бир санды берип 16га көбөйткөндө 64 саны келип чыгыш керек. Балдар акыркы разрядты түшүргөндө мүмкүн болушунча аракет кылабыз, так сан чыгыш керек. Анда биз алдыңкы берген тииндибиз бизге жардам берип койду. Анткени 4тү 16га көбөйтсөк 64 чыгарын билип калдык. Анда дагы 4тү берип көбөйтөбүз. 4 жерде 6 24. 24-түн 4-үн айырманын тушуна жазабыз. Экисин көңүлгө коебуз. Ал эми кийинки разрядты көбөйтөбүз. 4тү 1ге 4, көңүлдө 200 бар кошсок 6. Экөөсүнүн айырмасын табабыз, кемитебиз. 4төн 4тү кемитсек 0, 6-нан 6-ны кемитсек 0. Демек биздин тииндибиз 44 саны келип чыкты. Жана айткандай эле биз ойлогон 2 орундуу сан келип чыкты. Балдар, биздин тииндибиз туура же туура эмес экенин текшерүү үчүн тииндини бөлүүчүгө көбөйтүп көрөбүз. Эгерде көбөйтсөңөр, мынол бөлүнүүчү келип чыкса, 704 келип чыкса, анда силер тапкан тиинди туура болот. Анда кийинки санды дагы бөлүп көрөлү балдар. 2349 санын 9га бөлөбүз. Кадимкидей жазып алабыз. Жогорку разряддан баштайбыз. 2-ни 9га бөлө албайбыз. 3дөн кайрып 23 санын алабыз. 23 санын 9га бөлөбүз. Башкача айтканда, бул жерге бир санды берип 9га көбөйтүшүбүз керек. Көбөйткөндө 23гө жакын же 23гө тең сан келип чыгыш керек. Билебиз 9ду кайсы санга көйсөк дагы 23 чыкпайт, ошондуктан жакын сан келип чыгыш керек. 3тү берсек 27 болуп 23дөн ашып кетет, ашпаш керек, ошон үчүн 2-ни беребиз. Эгерде ашып кетсе кичине сан берип чыгара беребиз.
2-ni 9'a көбөйтөбүз 18. Көбөйткөн саныбызды кайрылган сандын астына жазып, кемитебиз. 3-төн 8-ди кемите албай карыштырайбыз. 13 болот. Ал эми бул жерибиз 1 калат. 13-төн 8-ди кемитсек 5, 1ден 1ди кемитсек 0. Демек биздин айырма 5 чыкты. Эми кийинки разрядты 5-тин артына түшүрөбүз. 54 саны чыгыш үчүн балдар кайсы санды беребиз? Билебиз, жадыбалды. Албетте 6-ны беребиз. Анткени 6 жерде 9, 54. 6-ны 9'a көбөйтүп, 54'tү биз алган сандын тушуна жазып, кемитебиз. Кемитсек 4-төн 4'тү кемитсек 0, 5-тен 5'ти кемитсек 0. Эми акыркы разрядыбыз болгон 9'ду 0'дүн аркасына түшүрөбүз. Эми балдар 9'ду канчага көбөйтсөк 9 чыгат. Албетте 1'ди 9'a көбөйтүп 9'дун тушуна жазабыз. Анан кемитип коебуз 0. Муну дагы жанагындай кылып балдар тийиндини алган тийиндибизди 9'a көбөйтүп көргүлө. Ошондо билесиңер тийинди туура же туура эмес чыкканын. 2349 саны чыкса биздин тийиндибиз туура болот. Анда балдар дагы бир санды көбөйтүп көрөбүз. Бөлүп. 2652 санын 13кө бөлүп көрөбүз. Жогорку разрядтан баштайбыз. 2 жетпейт. Ошондуктан алтынан кайрып атабыз. Башкача айтканда 26 санын 13кө бөлөбүз. Анда балдар баштадык. Бул жерге бир санды берип 13кө көбөйтсөк 26га жакын же тең сан чыгыш керек. Албетте 2-ни 3кө көбөйтсөк 6, 2-ни 1ге көбөйтсөк 2. Эми экөөсүн кемитебиз. 6-нан 6-ны кемитсек 0, 2-ден 2-ни кемитсек 0. Эми балдар биздин айырмабыз 0 чыгып калды. Бул жакта дагы биздин сандарыбыз бар. Аларды ирет менен түшүрүп чыгарышыбыз керек. Анда 5'ти түшүрүп алабыз айырманын тушуна. Андан кийин 5'ти 13кө бөлө албагандыктан балдар кийинки санды дагы түшүрүүгө туура келди. 2 санын дагы түшүрөбүз. Демек 52 санын бөлө алабыз. Бул жерде балдар эгерде силер бир санды түшүрсөңөр жетпесе, экинчи санды катар түшүрсөңөр, башкача айтканда 2 санды бир катарга түшүргөндө сөзсүз тийиндиге 1-0 берип, андан кийин сан берип көбөйтүп кемитишибиз керек. Анда балдар биз 2 санды катар түшүрдүк, ошон үчүн 0 бердик. Эми бул жерге мен 4 санын берип 13кө көбөйтсөм 52 чыгат деп ойлойм. Анда баштадык. 4 жерде 3 12. 12'нин 2'сini жазып, 1'ini көңүлгө коюп алабыз мына. Эми 4 жерде 1 4, көңүлдөгү 1'ди кошобуз 5. Эми айырмасын табабыз экөөсүнүн. 2'ден 2'ни кемитебиз 0, 5'тен 5'ти кемитебиз 0. Демек биздин тийиндибиз 204 саны келип чыкты. Муну дагы жанакындай кылып 204'тү 13кө көбөйтүп көрсөңөр болот. Башкача айтканда ошентип тийиндини текшерип көрөбүз.